Өткөн жылдын 8-июнь күнү Бишкектеги республикалык төрөтканада 2004-жылы туулган өспүрүм кыз көз жарган. Кийинчерээк кыздын Талас облусунун Бакай-Ата районуна караштуу Кең Арал айылынын тургуну экени маалым болгон. Жаш эненин жакындары анын зордукталганын жана кичинесинен бери психикалык жактан жабыркагандыктан окуяны толук айтып жеткире албайт дешти. Ушундан улам ал окуя боюнча жабырлануучунун эжеси сүйлөп берди. Каарманыбыздын айтымында өспүрүмдүн кош бойлуу экенин жакындары 6 ай дегенде билип, элдин сөзүнөн оолак болуу үчүн борборго жиберишкен. Бүгүн биздин телеканалга зордукталып, андан соң көз жарды деп айтылып жаткан жаш эненин эжеси Самара Султанкулова акыйкаттыкты издеп кайрылды. Саламатсыздарбы элим журтум? Сиздерге кайрылганымдын себеби мен Султанкулова Самара, Султанкулова Тоюнбүнүн эжесимин. Бул окуя качан кандай болду? Бул окуя 2019-жылдан бери ушул окуя болуп келатыптыр. 20 бала зордуктап, токойго алып барып, биз үйдө жокто коркутуп, ошондой кылып токойго алып барышып, зордуктап жүрүшкөн. Эгер сен ата-энең айтсаң, сени өлтүрөбүз. Сен ата-энең муну билбеши керек. Сен эгер бизди көчөдөн көрсөң, сени биз тааныбайбыз, сен бизди тааныбайсың деп ушинтип коркутушкан. Окуя болгон убакта сиңдиңиз канча жашта? Сиңдим 14 жашта болчу. Биз аны билген эмескенбиз. Биз анын боюнда 6 ай болгондо билдик. Ошо сиңдимдин зордукталганын биз боюнда бар кезде билип калдык. Ошо күндөн күнүгө ичи чоңоюп, толуп келатканынан чочуркап больницага УЗИге алып барып жүрсөк, ошо боюнда 6 ай болгон экен. Анан ошондон баштап билдик. Анан биз баягы эл журту билбесин, жаш кыздын бетин ачпайлы деп Бишкек шаарына алып барып төрөтүп, баланы өзүм багып алайын деген ой болгон. Бирок жашы жетпеген кыз төрөгөндө баары бир бул бүттүк жакка тараарын биз билген эмеспиз. Бул ошентип Бакай-Ата Талас областынын РОВДсына түшүп, ошодон бери иш жүрүп, ошодон бери келатабыз. Сиңдимдин психикалык жактан жабыркаганын биз мурун көп байкалчу деле эмес. Бул мектепте 9-класска чейин окуган, мектепте. Жашнакай эле барып, жашнакай эле окуп келип жүргөн. Анан бул ушу төрөгөндөн кийин ошо милициялар бул сүйлөй албайт экен, туура маалымат бербей атат бизге деп психиатрскийге жиберген да. Анан психиатрскийден бул умственный осталость деп чыгып келди да. Анан бирок мунун көрсөтмөсү эч кандай эчтекеге жарабайт. Бул сүйлөгөнү бул туура көрсөтмө бере албайт дейт. Бирок ошо биз сураганда ошо өзү айткан менен милициялардын айтканы төп келишип атат да. Болгонун болгондой айтып берип атат, бирок заключениясы да эч кандай бул туура көрсөтмө бере албайт дейт. Иш козголгон жок. 20 бала мындай эки эле баланы беттештирди. Ошо 6 айдын ичинде 2 бала менен беттешүү жүрдү. Мен ошонусуна катыштым, бирок бетине коюп берди сиңдим. Бирок ошол кагаз жүзүндө жазылган жок. Бизге милициялардын маалыматы эле балдар мойнуна албай атат. Мойнуна албаса биз кантип мойнуна алдырабыз, тем более булар жашы жете элек балдар деп. Анын ичинде жашы жетмек түгүл 40 жаштагы 35 88-89 жылкыларда бар. 2004-2003 жылкы балдарда бар да. ДНКны 1 жаштан кийин болот, 1 жашка чейин ДНК өтпөйт деп бизге азыркы учурда бала 6 ай болду. Эми 6 айдан кийин ДНК өтөт, ошондо аныктайбыз деп атат. Ал туура эмес маалымат, ДНК болбойт. Тиги апасы тайенеси карап атат азыркы учурда. Тайенеси менен ошонун өзүнүн мамасы карап атат баланы. Милиция эч кандай мындай иш алып барды деп мен толук айта албайм. Эч иш алып барган жок бул боюнча.
башынан эле элдешкиле деп эле келатат алар. Анан элдешип муну элчилик катары чечип мындай элдешүү жолу менен бүтүргүлө дейт. Башында милициялар өздөрү бизге маалымат берген, 20 бала мойнуна алды деп тактады, уже 20 бала экен деп. Анан кийин эле кийинкиде барсак уже 17 бала болду. 17 бала экен деп айтты. Анан дагы бир барганда тиги өзүмдүн курбу кызым, анан кийин жанагы коррупцияда иштеген байке менен барсак, анда болсо 12 баланы көрсөтүштү. 12 бала экен, бул ишке тиешелүү деп. Бирок кыздын айтуусу боюнча, кыздын көрсөтмөсү боюнча, биздин кошуна айыл өзгөрүштөн 5 бала, Кең Арал айылынан 15 бала деп кыз айтып атат да. Башында болсо ошо милициялар 20 бала деп өздөрү тастыктап беришкен. Эми булар эптөө эле мындай артын изин жабыш үчүн улам балдарды кыскартып, баягы бул наоборот бизге жабырланган адамга тартышпай, наоборот тиги балдардын ата-энелери балдарга тартышып атат да. Ошо барган сайын улам балдардын санын азайтып, баягы бул ишти жапканга аракет кылышып атат. Окуя боюнча көз жарган өспүрүмдүн дагы бир эжеси бул иш боюнча азыркыга чейин милиция тарабынан тиешелүү деңгээлде көңүл бурулбай жатат дейт. Биз барганда 2018-жылдан баштап зордуктап жүргөн деп милициялар айтты. Бирок ошондо дагы эки эле баланы эметирген. Бирок биз биякта курбумдан 20 бала деп барсак, арды 12 эле баланы айтты. Бирок биз ушу жаңы жылга чейин деп 12 баланы чогулуп, биз жана тоюмбу менен беттештирели деп биз милициялардын өзүнөн суранып келгенбиз. Аткармак тура номер алып калган, номерибиз чалган да жок бизгечи. Буларды мындай алсыз үй бүлөнү базага ала берет экен. Алсыз үй бүлө каралбайт да экен. Буларды арыз жок, эчтекеси жок, акыйкат эме жана чалдары сотуна да салган, буларды аксакалдар сотуна да салган. Аксакалдар сотунан да эч чечим чыккан эмес. Ардеги эме ата-энелер келип элдешели, баарыбыз бир журтпуз, элдешели, там алып берем, 230 миң берем, беребиз деп ошенткени менен аны толук маалымат да чыккан эмес, адачы. Ноль да, ноль болуп атат. Ошон үчүн биз бүт жакка кайрылып атабыз. Керек болсо бизди уккан президент дагы бизге жардам берсе экен дейбиз. Ушундай карапайым адамдарга да жардам берсе дейбиз. Ушул жана орукчан кыздын аброю жерде калбай, тепселенбей, ошонун укугу өйдөлөнүп, ошого жооп эметип, 20 бала өзүнүн жазасын алса дейбиз. Иштебеген милициялар дагы өзүнүн эмесин жазасын алса деп биз ошодон суранып жатабыз сиздерге. Биз чыгайык деген деле оюбуз жок, бирок айла жоктон уялганыбыздан чыгып атабыз да сиздергечи. Суранып, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бизге ким жардам берет, президент Садыр Жапаров байкебиз да жардам береби деп чыгып атабыз да. Биз ушундай карапайым адамдар көппүз. Биз байдын эмеси болсо давно каралып, 20 бала соттолуп, иш бүтмөк да. Биздики 6 айдан бери бүтпөй жатты. 6 айдын жүзү болду. Бизге кайрылганы 1 айдын жүзү болду. Ошондо 7 ай болуп калды да булардын карабаганычы. Карайбыз, биз кыйратабыз, ойротобуз. Балдардын ата-энеси келип атат. Жаш өспүрүм балдарды алып келип камаганга дагы эме болбойт экен дешип эле койду да бизгечи. Ошон үчүн биз эмне кылыш керегибизди билбей сиздерге телевизияга да кайрылып атабыз. Ушунун эми бир өтөсү чыгып, 20 бала өз жазасын алып, ушундай бизге эме кылса, бизге акчасын деле кереги жок, өзүнүн эмесин деле кереги жок бизгечи. Бала болсо багылып атат, баланы болсо 1 жаштан кийин ДНКсы тапшырылат деп ошого такып атат да милиция. 1 жашка чейин карай албайбыз, баланын атасын таап бере албайбыз деп атат да. Атасын таппайбы бизге балдарды эме өз жазасын алууга арде 79, 80, 81, 82, 89'дар, анан аягы 2003, 2004'төр болуп атпайбы? Анча 20 бала бир күндө зордуктаган эмес, ушундай колдон колго өтүп зор эме салып берип жүрүшкөн да. Алар да ошондой өз жазасын алса экен, бир барганда мойнун алышат экен, бир барганда мойнун албай бет бактанат экен, алжыган кемпир айтып атат, алжыган кемпир кармап алдым деп атат. Ушундай да буларды үшүнтө эле базага ала берет экен. Ошон үчүн керек болсо Бакай атанын прокуратурасы да карап атыптыр.
Ал караганбыз кыз орукчан, түшүнүк бере албайт, сүйлөй албайт, бетине кое албайт. Ушунчалык эле үшүнтөр да. Неге андай? Орукчандын укугу тебеленип, тепселенип, анда ар ким төрөтүп кете берсе. ар ким төрөтөрсө болобу деп биз сиздерге кайрылып атабыз. Бул окуя боюнча Талас областынын ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Динара Сарнагоева буларга токтолду. Бул аталган факты боюнча тергөө жана иликтөө иштери жүрүп жатат. Тиешелүү кишилердин бардыгы тең тергөө тарабынан суракка алынган. Тиешелүү соттук жана медициналык экспертизалардын бардыгы тең дайындалган. Учурда ошо тергөө иштери жүрүп атат. Соттук кароого азырынча өткөрүлдүк. Шектүүделген адамдардын бардыгы тең суракка алынып, тиешелүү соттук медициналык экспертизалардын жыйынтыктары чыккандан кийин анан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана кылмыш процессуалдык мыйзамдардын негизинде аткарылган иш-чаралардын бардыгы аяктагандан кийин анан сотко өткөрүлүп берилет. Супер ТВ телеканалы окуянын мындан аркы өнүгүшү менен кабардар кылып турабыз.